Мен бул жерге келбейт элем. Мага улуу Аллах Таала бир периште жөнөтөптүр. Ал периште келип мага мындай деди. Эй иблис, сага Аллах Тааладан буйрук келди. Мухаммедке байкуш абалда барасың. Ага барып, таазим кылып туруп, адам затын, адам баласын кантип, кандай жолдор менен азгырарыңдын баарын төкпөй чачпай айтып бересиң. Андан кийин ал сенден эмне сураса, ошонун баарына туура жооп бересиң. Эгерде анын суроолоруна туура жооп бербей калп айта турган болсоң, анда сени күйгүзүп күлгө айлантып, шамалга чачып жиберемин. Душмандарыңдын алдында катуу уят кыламын деди. Мына ушундай эй Мухаммад, ошол буйрук менен келип олтурамын. Ассаламу алейкум, урматтуу Шумдук ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Билбейсиңби Мухаммад, адам менен обо бейиште жүргөндө аларды мен алдаганмын. Ошентип иблис мындан кийин жаман адаттарга токтолуп, алардын ар бирин кантип, кандай жолдор менен пайдалангандыгын айтып берди. Билбейсиңби Мухаммад, жалган деген нерсе менден. Жана эң алгачкы жолу жалган айткандагы мына менмин. Ошол себептүү алар мага алданган үчүн бейиштен жерге куулуп кетишкен. Ал эми ушак жалаа жабуу жөнүндө айта турган болсом, бул нерселер дагы менин жемиштерим жана оюн тамашаларым. Адамдар мына ушул жемиштерим менен азыктанышат. Сенин үммөттөрүң оңойчулук менен менден кутула алышпайт. Мен адамдарга кандай гана тузактарды курам дейсиң? Кандай гана тузактарды? Анан үммөттөрүңдүн кайдагы бактысын айтасың эй Мухаммад? Эй Мухаммад, үммөтүңдүн туура жолдон адашпай болооруна кантип ишенесиң? Үммөтүңдүн адамдардын көбүн эсе динден чыгарууга аракет кыламын. Алар оңойчулук менен эле динден чыгып, мени угуп кетишет. Анан кайдагы бактысын айтасың? Бул сөздөрдөн кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям төмөнкү суроолорду берди. Эй наалат, сенин айыл жолдошуң ким? Менин айыл жолдошум пайыз жеген адамдар. Сенин досуң ким? Менин досум зына иштерге көп барган адам. Ал эми жаздыкташың ким? Менин жаздыкташым албетте мас абалындагы адамдар. Алар менен мен бирге чогуу уктаймын. А коногуң ким? Менин сыйлуу коногумдун бири уурулар. Ал эми сенин элчиң ким? Менин элчим сыйкырчылар. Сенин көзүңдүн нуру эмне? Менин көзүмдүн нуру жаш жубайларды ажыраштыруу. Аларды ажыраштырганда менин көзүм нурданат. Сенин сүйүктүү адамдарың ким? Менин сүйүктүүлөрүм жума намазын окубаган адамдар. Жума намазын унутуп калтырган адамдарды мен сүйөмүн. Менин сүйүктүүлөрүм жума намазын окубаган адамдар. Жума намазын унутуп калтырган адамдарды мен сүйөмүн. Менин сүйүктүүлөрүм жума намазын унутуп калтырган адамдарды мен сүйөмүн. Менин сүйүктүүлөрүм жума намазын окубаган адамдар. Жума намазын унутуп калтырган адамдарды мен сүйөмүн.
Азирети пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам башка маселеге өтүп, мына буларды сурады. Эй наалат, сенин жүрөгүңдү эмне оорутат? Менин жүрөгүмдү Аллах жолунда жихадка чаптырган аттардын кишенөөсү оорутат. Алар Аллах жолунда аттарын чаап, аттары кишенегенде менин жүрөгүм ушунчалык ооруйт. Көөдөнүңдү эмне эритет? Менин көөдөнүмдү Аллахка тобо кылгандардын тобосу эритет. Ал эми сенин бооруңду эмне чиритет? Күнү түнү Аллахка дуа кылып, Аллах Таалага жалбарган жалбаруулар. Алардын мол-мол жалбаруулары менин боорумду барчалайт. Жүзүңдү эмне бырыштырат? Менин жүзүмдү жашыруун садака деген нерсе бырыштырат. Эгерде ким садаканы жашыруун берсе, анда менин жүзүмө бырыштырыштар түшөт. Көздөрүңдү көр кылган эмне? Менин көздөрүмдү көр кылган адамдардын кечинде намаз окуусу. Алар түндө намаз окуганда менин көзүм көр болуп калат. Көзүм оюлуп, ушунчалык оорутат. Ошондуктан адамдардын кечинде намаз окуусун каалабаймын. Түндө туруп алып намаз окуган адам Аллах Тааланын сүйүктүү пендесине айланат эмеспи? Ана менин көзүм кантип оорубасын? Башыңды ийдирген эмне? Менин башымды ийдирген нерсе мол-мол жамаат менен адамдар топтолушуп намаз окуганда. Ал кезде мен эч нерсеге күчүм калбай калат. Айла жок, баш ийемин. Сен үчүн адамдардын жакшыраагы ким? Мен үчүн адамдардын жакшыраагы алар намаздарын билип туруп, кийин атайын таштап койгондор. Алар мен үчүн жакшы адамдар болуп эсептелет. Сенин оюңча адамдардын зөөкүрү ким? Менин оюмча адамдардын зөөкүрү сараңдар. Сенин ишиңе эмне тоскоол болот? Аалымдардын жыйналыштары. Ал эми сен тамагыңды кантип жейсиң? Мен тамакты сол кол менен жегенди жакшы көрөмүн. Ошондуктан ар дайым тамакты сол колум менен жеймин. Бармактарымдын учу менен уштап жеймин. Болуптур. Ал эми айлана чөрөңдү ысык каптаганда, күн ысыкта балдарыңды кайсы көлөк алдында кармайсың? Мен балдарымды ар дайым адамдардын тырмактарынын астына багамын. Ошондуктан ким тырмагын албай жүрсө, балдарымды дароо тырмагын албай жүргөн адамдардын тырмактарынын астына калкалаймын. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындан кийин башка бир маселе жөнүндө сурады. Иблис болсо жооп берди. Жараткан Аллах Тааладан эмнелерди сурадың? Аллахтан мени адам баласын мал-мүлкүнө жана балдарына орток кыл дедим. Мен бисмиллах айтылбаган жерде союлган ар бир жандыктын этин жеймин. Жана адам баласы бисмиллахсыз жеген ар бир ашты кошо жеймин. Жана арам нерселер кошулган азыктардын баарын жеймин. Бул нерселер менин сүйүктүү азыктарымдын бири.
бул сүйүктүү азыктарымды адам баласына дагы сунуштап турамын. Анан дагы Аллахтан мага бир үй беришин тиледим. Бул тилегим ишке ашырып, мончолорду мага үй кылып берди. Мага бир мечит беришин тиледим. Базарларды мага мечит кылып берди. Мага окуй турган китеп берүүсүн кааладым. Ырларды мага окуй турган китеп кылып берди. Мага бир жаздык таш берүүсүн кааладым. Мага мастарды берди. Анан мага жардамчыларды берүүсүн кааладым. Ал мага атеисттерди берди. Анан мага бир туугандарды берүүсүн кааладым. Ал мага байлыгын бекерге ысырап кылгандарды берди. Анан дагы анын үстүнө акча короткондорду кошуп берди. Ошондуктан мен акчасын, байлыгын бекер, пайдасыз, жараксыз нерселерге, күнөө иштерге короткон адамдарды жакшы көрөмүн. Алар менин чыныгы досторум. Эй Мухаммед, Аллахтан бул нерсени дагы сурадым. Адам баласын мен көрөйүн, бирок алар мени көрүшпөсүн деп тиледим. Бул тилегимди дагы орундатты. Анан дагы адам баласынын кан тамырларынан жол ачып берүүсүн сурадым. Аны дагы орундатып койду. Бардык каалоолорумду кабыл алды жана мен бул мүмкүнчүлүктөрүм менен сыймыктанамын. Жана ушул мүмкүнчүлүктөрүм аркылуу адамдарды азгырамын. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Мени менен бирге болгондор сени менен бирге болгондордон караганда көп. Ошондуктан сенин үммөттөрүңдүн көбүн эсе оңой эле алдап коёмун. Мына ошентип кыямат кайымга чейин адам баласынын көпчүлүгү мени менен бирге болушат. Анан дагы билесиңби, менин бир уулум бар. Аты Атеме. Эгерде бир адам таңкы намазын окубай уктаса, ага барып анын кулагына заара ушатып кетет. Анан дагы менин бир уулум бар. Анын аты Мутакази. Анын милдети кылынган жашыруун амалдарды ачыкка чыгарып, жайып жиберүү. Мисалы бир адам мактанбай эле эч кимге көргөзбөстөн жакшы иштерди жасаса, мына ушул Мутакази деген балам барып аны көкөтөт. Көкөткөн кезде ал эл көрсүн үчүн жасап мактангысы келип калат. Мына аягында ошентип жашыруун амалын жайылтып ачыкка чыгышына түрткү болот. Ал эми эл көрсүн деп мактанган сыяктуу берилген садака же болбосо амал иштер көккө көтөрүлбөй деле калат. Анан менин дагы бир уулум бар. Анын аты Кухайл. Анын иши болсо адамдардын көздөрүн сыйпалап уктатуу. Айрыкча адамдар намазга чогулушкан кезде алардын барып көздөрүн сыйпалаар замат уйкусурай башташат. Жана алымдын айтып аткан сөздөрүнө көңүл бурмак тургай укпай дагы калышат. Мындан кийин иблис бул нерселерди дагы кошо кетти.
кандай аял болсо болсун, анын турган жерине шайтан отурат. Анан дагы ар бир аялдын кучагында сөзсүз бирден шайтан болот. Жана ал аялды карагандарга сулуу көрсөтөт. Жана мындай буйруктарды берип турат. Колуңду сыртка чыгар, көрсөт, дейт. Ал болсо бул буйрукту аткарат. Колун ачып көрсөтөт. Мындан кийин ал аялдын уят пардасын тырмактары менен тытып жыртат. Бул нерселерден кийин Иблис Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга өз абалы тууралуу айтып берди. Эй Мухаммед, пенделерди күнөө иштерге колунан жетелеп алып бара тургандай менин күчүм жок. Мен аларды колунан тартып бутунан сүйрөбөймүн. Мен аларды бул нерсени кыл деп дагы кыйнабаймын. Баарын адам өзү тандайт эмеспи? Адамга Аллах Таала эрк деген нерсени берген. Мен болгон адамдарды күмөнсүнтөмүн. А балким мындайдыр, а балким тигиндейдир деп аларды күмөндөнтүрөмүн. Аларды дайым эки ойдо алагды кыламын. Жана дагы күнөө иштерди жылтырак кылып, аябагандай кооз кылып көрсөтүп кызыктырамын. Мен болгон аларды жаман иштерди жакшы кылып көрсөтүп, оюн бузуп кызыктырамын. Алардын напсисине жага турган нерселерди кызыктырамын. Мына ошондой мен аларды башынан бутунан, колдорунан сүйрөбөймүн. Адамдар баарын өздөрү тандашат, жана өздөрү мени угушат. Эгерде Аллах Таала мага адамдарды кыйнап күнөө кылдырганга уруксат бергенде, анда жер бетинде бир дагы Аллахтан башка кудай жок, Мухаммад анын элчиси деген эч ким калбайт эле. Жер бетинде бир дагы жүрөгүндө кыпындай дагы ыйманы бар адам калбайт эле. Эгерде адамдарды колунан жетелеп кыйнай ала турган болгонумда, анда адамдардын баарысын күнөө иштерге белинен, белчесинен батырмакмын. Эй Мухаммед, сен дагы үммөттөрүңдү, адамдарды туура жолго чакырып кыйнай албагандай эле, мен дагы адамдарды кыйнап, колдорунан сүйрөп күнөө кылдыра албаймын. Адамдарды туура жолго салуу дагы сенин колуңдан келбегендей эле. Адамдарды кыйнап келип азгыруу менин дагы колуман келбейт. Сен жөн гана Аллахтын элчисисиң. Болгону Аллахтын кабарын жеткирүүчүсүсүң. Эгер кокус адамдарды туура жолго салуу сенин колуңда болгондо, анда жер бетинде бир дагы каапыр калтырбайт элең. Сен Алла яраткандарына бир далилсиң. Мен дагы адамдар туура эмес жолду тандап, бактысыздыкты каалагандар үчүн бир себепчимин. Акыйкатты, туура жолду, бактылуулукту каалаган адам апасынын курсагында жаткандан баштап эле бактылуу. Ал эми тозокту каалаган адам деле энесинин курсагында жатканда эле билинет. Бакыт ээси кылган Алла, бактысыздыктын ээси кылган да Алла.
Мындан соң сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам иблиске мындай деп буйруду: дегенде иблис мындай деп жооп берди: Эй Аллахтын элчиси, бул иш чыгарылган өкүмгө карата болду. Бул чечимди жазган калем дагы соолуду. Кыямат кайымга чейин жазылган иштер баары бир ишке ашары анык. Сени пайгамбарлардын пайгамбары кылган, бейиш ээлеринин үгүтчүсү кылган, жана сени сүймөнчүлүккө ээ кылган. Жана мени адашкандардын падышасы кылган жана тозок ээлеринин үгүтчүсү кылган Аллах. Жана ал Аллах Таала бардык кемчиликтерден алыс. Мына ушул айткандарымдын баары акыркы сөзүм. Жана ушул айткандарымдын баары чындык. Мына ушундай эй Мухаммад, эгер сөздөрүмдү жалган айткан болсом, анда мени чаян чаксын. Эгерде айткандарым жалган болуп, мен бир нерсени калпайтсам, анда Аллах Таала мени күлгө айлантып, күйгүзүп жиберсин. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, башкаларга таркатканыңыз үчүн сизге Аллах ыраазы болсун. Бул видеону Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакындарыңызга таркатып коюңуз. Себеби алар дагы көрүшсүн, сиз аркылуу Аллахтын карына калган шайтан кандай экенин билип алышсын. Балким сиз аркылуу Аллах Таалага жакындап, Аллахтын карына калган шайтандан азгырыгынан сактанып калышаар. Жана кылган жакшы ишиңиз үчүн Аллах Таала сизди өз бейиши менен сыйласын. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы.